Үйрөнгеле. Силер менен көп бурчтуктарды өтөбүз. Көп бурчтуктар. Көп бурчтуктарга тиешелүү бир же болбосо эки мисал сөзсүз келет. Мындан дагы сөзсүз келет. Так, баштадык анда. Көп бурчтуктар өзү биз силер менен окуган үч бурчтук. Төрт бурчтуктар дагы бул көп бурчтуктун бир түрү болуп эсептелинет да. Мисалы, n барабар 3 болгон учур бул үч бурчтуктун үч жагы, ой, көп бурчтуктун үч жагы болсо, ал бизде үч бурчтук болот. Эгер n барабар 4 болсо, бизде бул 4 бурчтук болот. Эгер n барабар 5 болсо, бул бизде бир мындай 5 бурчтук болуп калат, жана башка кете берет. Эми көп бурчтуктардын ички бурчтарынын суммасын мына формула менен табабыз. Ички бурчтарынын суммасы n минус 2 көбөйтүү 180 деген формула менен. Эгер биз n'дин ордуна 3'тү койсок, 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын табабыз. Канча болот эгер n'дин ордуна 3'тү кое турган болсок? 180. 180 болот. Эгер n'дин ордуна 3'тү койсок, 3'төн 2'ни алабыз. 1 болот, 1'ди 180ге көйсөк 180 болот. Эгер n'дин ордуна 2'ни койсок, 360 болот. Эгер n'дин ордуна 5'ти койсок, мына 5 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын табабыз. Канча болот экен? 5 минус 2 көбөйтүү 180. Канча болот? 3 көбөйтүү 180 болот. 3'тү 180ге көйсөк 540. Демек 5 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы канча экен? 540. 540. 6 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы канча болот? Кантип табабыз? 720. 720. Кантип таптыңар? 6'dan 2'ni kemitip 4'tü 180'ge koyduk. 180ге көбөйтүп койдук. 4 көбөйтүү 180. Барар канча болот? 720. Ушинтип таап кете бересиңер. Суроо. N бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 1800. N чоңбу же 11 чоңбу? 1 чоң. А колонкасыбы же Б колонкасыбы? Б. N барабар канча? 10. 10бу? 10 бурчтуктун эсептеп көрчү канча болот экен? 12 болобу. 12 болот дейт. Эмне үчүн айтып окудун? Кийин 12'den 2'ni алганда 10 болот. Анан 10'ду 180 көйткөндө 1800. Ооба, эң туура. Биз n'ден 2'ни алабыз да. Мындай формулада бизде n минус 2 көбөйтүү 180 барабар 1800, туурабы? Муну эки тарабын 180ге бөлүп салсак, бизде n минус 2 барабар канча болот? 1800'дү 180ге бөлсөк 10 болот, Но кашанын ичи ушул жыйынтык 10'ду бериш керек да бизде. 10'ду 180ге көбөйтсөк, анан 1800. Демек n канча болуш керек? 12. 12 болуш керек да. 12'ден 2'ни алсак, анан 10'ду берет. Түшүнүп алдыкпы? Amba. Жакшы. Анда ушуга бир мисал карайлы, Так. Катуу эмес, чөйгөрө бир мисал карайбыз. Так, мисал. Так. 1, 2, 3. Мына жерде да бир бурч бар. 4, 5, 6, 7, 8. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болуп калыптыр. Так. Анда мына жердеги бурч жок экен. Муну жок кылабыз.
Мага 7 бурчтуу болуш керек. Так, мына жерде бурч жок. Мындай. Так, мына бурчубуздун чоңдугу фи экен. Мына бурчубуз 110, мына бурч 120, 160, 150, 140 жана 100 экен. Колонка. Фи чоңбу же 130 чоң? Так, өзүңөр аракет кылып көргүлө, анан болбосо чогуу карайсыз. Бысы Бс дейт. Фи канча экен? 120. 120 дейт. Калгандарда? Бысы чоң. Кайсы? Бысы. Бс чоң. Кегиле, чогуу чыгаралы, кантип чыгардыңар? Айтып кайтчысыздар, мен жазайын. Кимдер айтат деле Бс деп? жетини формула менен иштедим. Так, мындай деле. Биринчи 7 бурчтуктун 900. ички бурчтарынын суммасын таап алдык, Кантип таптык аны? 7 минус 2 көбөйтүү 180. Ооба, жанакы формула менен 7 минус 2 көбөйтүү 180 десек, биз 7 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын тапкан болобуз. Демек 5 көбөйтүү 180. Ал канча болот экен айта окуң? 900. 900 болот экен, Анан эмне кылдың? Анан могу бурчтарды коштум, анан Бардык бурчтарды коштуң. Фи плюс 110 плюс 120 плюс 160 плюс 150 плюс 140 плюс 100. Анан эмне кылдың? Коштуң. 780 чыкты. Кошкондо 900 чыгыш керек дедиң, туурабы? Ф да бардан ошо. Кошкондо, ооба, 900 чыгыш керек дедим. Фини да коштум. Демек, мына бурчтарды полностью кошсоң канча экен? 780. 700 канча? 80. 780. Фи плюс 780 барабар 900. Фи канча экен? 120. 120 градус. Демек, Б варианты туура экен. Түшүнө алдыкпы? Айтолкундун чыгарган мисалын. Кыздар, балдар. Ооба. Айтолкунга суроо барбы? Жок. Анда улантайлы. Так, ички бурчтардын суммасынын демек формуласы бар экен. Андан сырткары бизде тышкы бурч деген бар. Тышкы бурч. Кантип табабыз тышкы бурчту? Каалагандай көп бурчтуктун тышкы бурчтарынын суммасы 360 градус болот. Мейли ал 10 бурчтук болсун, мейли ал 3 бурчтук болсун, мейли ал 100 бурчтук болсун. Бирок сырткы бурчтардын суммасы 360. Бул турактуу. Түшүнүктүүбү? Ички бурчтарынын суммасын мына формула менен эсептейт экенбиз. А бирок тышкы бурчтардын суммасы бул турактуу 360 болот. Түшүнүктүүбү? Ооба. Эми өзү тышкы бурч деп эмнени айтабыз? Мисалы үчүн бизге мындай бир көп бурчтук берилсе, тышкы бурч деп биз мына жагынын уландысы менен мына жактын ортосунда калган бурчту айтабыз да. Мисалы, мына жердеки мына жакты соссоңор, мына жер тышкы бурч болот да. Кайсы мына дагы сырткы бурч болот.
дагы мындай болуп калсынчы, мисалы мындай канча бурчтук болду бул? Мисалы мынау бурчубуз дагы мынау бурч болушу мүмкүн. Мынау бурч болушу мүмкүн. Мисалы муну мындай кылып койсоңор, бул сырткы бурч болбой калат. Сырткы бурч болушу үчүн жагынын уланды сы болуш керек. Мисалы мындай болушу мүмкүн. Же болбосо бул жагын соссоңор болот. Же болбосо бул жагын соссоңор болот. Айырмасы жок. Ушул жердеки муну белгилеген бурчтарымды баардыгын кошсоңор канча чыгыш керек экен? 360. 360 чыгат экен да. Бул 3 бурчтукта дагы, 4 бурчтукта дагы, 5 бурчтукта дагы баардыгында тураттуу. Түшүнүктү? Сырткы бурчтары бул 360. Муну жөн гана жаттап алыш керек. Так. Кийинкиси, тышкы бурчтардан кийин бизде диагонал деген бар, Диагонал деп эмнени айтабыз? Тең экиге бөлгөн сызык. Төрт бурчтукта ошондой болот. Тең экиге бөлгөн түз сызык болот. Ал эми көп бурчтукта бул мынтип айтылат. Көп бурчтуктун бир чокусунан ага жанаша эмес жаткан чокуларды туташтырган кесинди деп айтат. Мисалы, мынул биздин фигурадагы мына чекитти ала турган болсо, мисалы, анда биздин диагоналдарыбыз мындай болушу мүмкүн да. Жанаша эмес жаткан чокулар менен туташтырган кесинди. Түшүнүктүбү? Ооба. Дагы мисалы мынау бурчту ала турган болсок, бул жерден дагы мындай диагоналдар чыгат да. Мынакей. Эгер муну экөөнү туташтыра турган болсок, бул көрдүңөрбү, диагонал эмес, бул жак болуп калып атат да. Ошон үчүн жанашаларды туташтырбайбыз. Дагы кандай болушу мүмкүн? Мисалы, мынау жерден чыгышы мүмкүн, Муну кайра жүргүзбөйм, бул жүрүптүр уже. Так, бул жакка жүргүзсөк болот, бул жакка жүргүзсөк болот, дагы бул жакка жүргүзөбүз, бул жакка жүргүзөбүз и жана башка. Так, эми силерге суроо да. Диагоналдардын санын тапкыла десе, кантип табабыз? Барбы билгендер? N Мгм. кашар ичинде n-3 бөлүнгөн 2. Эң туура. Демек, диагоналдардын санын биз мынтип табабыз. dn. N деген бул жерде көп бурчтуктун жактарынын саны. Демек, n бурчтуу көп бурчтуктун диагоналдарынын саны n-3 бөлү 2. Ушул формуланын негизинде табылат. Диагоналдардын саны. Мисалы үчүн, n-дин ордуна 3тү кое турган болсок, биз 3 бурчтуктун диагоналдарынын санын тапкан болобуз. Бул канча? 3 көбөйтүп 3төн 3тү алсак 0 болот, бөлүнгөн 2 барабар 0. Чындыгында эле диагоналдын 0 диагоналы бар, Ой, 3 бурчтуктун 0 диагоналы. Башкача айтканда, диагоналы жок. Туурабы? 4 бурчтуктун диагоналын Ооба. эсептеп көрөлү. 4 көбөйтүп 4төн 3тү алсак 1 болот, бөлүнгөн 2. Бул 2 болот. Чындыгында эле 4 бурчтуктун канча? 2 гана диагоналы бар, мындай. Мындай эле, туурабы? Ой, жетпей калды. Мындай. Туурабы? Ооба. 5 бурчтуктукун табыш үчүн, демек, 5 деп туруп эле, канча? 5 көбөйтүү 2 бөлүнгөн 2 десек, 0 кыскарып кетсе, жыйынтык 5 калат. И ушинтип таба бересиңер. Түшүнүп алдыкпы? Ооба. ооба. Улантып эле дагы буларга мисалдарды карайбыз. Мындай мисал берейинчи. Так. Буга мисал жок экен да. Макул, кийинкиде карайбыз анда. Улантып эле. Так, демек, диагоналдардын санын карадык, ички бурчтардын суммасын карадык. Эми туура көп бурчтуктарды карайбыз. Туура көп бурчтуктар. Так, туура көп бурчтуктар. Туура көп бурчтук деп кандай фигураны айтабыз? Тестте да ушул көбүнчөсү туура көп бурчтуктар келет, жертеде. Так, биз туура көп бурчтук деп бардык жактары бири-бирине барабар жана бурчтары бири-бирине барабар болгон фигураны айтабыз.
жактары жана бурчтары өз ара барабар болгон фигура. Мисалы туура көп бурчтуктарга жөнөкөй мисал бул тең жактуу үч бурчтук да. Жактары да барабар, бурчтары дагы канчадан 60 болуп бири бирине барабар болот. Туурабы? Бул туура үч бурчтук. Тең жактуу үч бурчтукту туура үч бурчтук деп койсоңор да болот. Же болбосо квадрат. Туурабы? Квадратта дагы жактары өз ара бири бирине барабар жана бурчтары дагы канча 90 болуп бири бирине барабар болот. Ушундай фигураларды биз туура көп бурчтук дейбиз. Так. Же болбосо мындай 5 бурчтук болушу мүмкүн. Мисалы бардык жактары барабар жана бардык бурчтары барабар. Түшүнүктүүбү? Жактары жана бурчтары барабар болгон фигураларды биз туура көп бурчтук деп айтабыз. Эми силерге суроо, мына бурчу канчадан? Мына бурчтар канчадан? Мгм. 18'den. Канчадан? 18. Жок, болбой калды. Кайрадан карачы. Канчага барабар? Кегиле. Чогуу карайлы анда. Биринчи биз 5 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын билип алышыбыз керек. 5 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын мына формула менен табабыз. n-3 көбөйтүү 180. n-2 кечиресиң. Демек n бизде 5. 5тен 2-ни алсак 3. 3'тү 180ге көбөйтсөк канча? 540 болот экен да. 540. Демек мына бурчтардын бардыгы биригип 540-ты берет экен. Демек биз 540-ты канчага бөлөбүз? 3'кө. 3кө бөлөбүзбү? Жерде канча бурч бар? 5'ке. 5 бурч бар. 5 бурч болгон үчүн 5ке бөлөбүз. 540-ты 5ке бөлсөк 18 эмес, Алиса сен айткан окшойт, 108 болот. Эки санды бирдей алып түшкөндө ортого 1 0 беребиз, туурабы? Ооба. 108 болот. Так, дагы бир мисал. Бизге мындай туура 6 бурчтук берилиптир. Эжей. Ооба. Анан мына кыргыз тилинен жазып турго сабакты 8'de баштайбыз деп. Айтып коелу. Ооба, айтып калчы жекеңерге. Биз өз 9'да башталчу эле сабаңар. Ооба. Ооба, жазып көргүлөчү. Калгандар сабактабызбы, угатабызбы? Кайрат, Айтолкун, Нурайым үнүңөр чыкпай атат силердин. Отабыз эже. Мен кандай фигура Ооба. сиздин? 6 бурчтук. Ооба, 6 бурчтуу болду, Туура 6 бурчтуу фигура. Альфаны тапкыла. Жүз жыйырма. 120 дейт Нурайым. Калгандарда кандай чыкты? Эжей эме кыргыз тилинен ошондо 8:40'та баштайт экенбиз. Макул.
Так, мына жерден альфаны тапкачы. 120. 120 дедим. Так, Нурайымда 120 чыкты. Азыр Алиса сен айттың ушу да 120 деп. Ооба. Кайратта кандай чыкты? Айтолкунда кандай чыкты? жүз жыйырма теңече. Канча? Так, кегиле. Чогуу карайлычы, кантип чыгардыңар? Мага айткыла, мен жазайын. 6-дан 2-ни кемитип, Мгм. 180-ге көбөйтөбүз. Канча болду? 720. 720 болду. Ички бурчтардын суммасы 720 болду, э? 720-ны эми 6-га бөлүп беребиз. Канча болот? 120. 120 болот, э? Ооба. Туура, азаматсыңар. Эми силерге мындан да жеңил жолун үйрөтөйүн, кантип тапсаңар болот. Силер бул жерде көп көбөйтүүлөрдү аткарасыңар да. Мындай кылсаңар болот. Көп бурчтуктун бир бурчун тапканда сырткы бурчу боюнча келсеңер болот. Мисалы үчүн, мына сырткы бурчту соссок, биз мына жерде табышыбыз керек да. Туурабы? Анан мына экөөнү кошкондо 180 чыгыш керек. Мунун уландысы да мына болчу. Меники азыр уланды болбой калды. Негизи мунун уландысы болуш керек мына. Мындай болот да, түз сызык болот да, мына болчу. Же болбосо муну карай турган болсок, мына дагы мындай түз сызык болуш керек болот. Так, биз мына бурчту табабыз дагы 180 кемитип койсок, мына бурчту тапкан болобуз. Түшүнүктүүбү? Мына бурчту кантип табабыз? Бул бурч бизде көп бурчтуктун сырткы бурчтарынын суммасы 360 болгон үчүн бул жерде 6 бурчтук берилет. 6-га Ооба. бөлүп беребиз. 6-га бөлүп беребиз. Ошондо канча? 60 чыгат, э? Демек бизде мына бурчубуз 60 болсо, анда альфа 120 болушу керек болот. Түшүнүктүүбү? Мисалы, мына мисалда деле. Мындай соссок, биз мына сырткы бурчун табабыз дагы, чыкканды 180 кемитип койсок болду, ичкисин тапкан болобуз. Демек, бул жерде эмне кылабыз? 360-ты бөлөмүн 5ке. 5-ке. 72 чыгат. Демек, мына жери 72 болот, анда бул жагы 108 болуш керек болот. Түшүнө алдыкпы? Ооба жей. Мисалы, бизге 8 бурчтук берилсин дейли. Мындай. Бул жага кетет, мындай болуп. Туура 8 бурчтук. Бир ички бурчун табыш үчүн, демек 360-ты 8ге бөлөбүз. Канча болот? Бирок бул так бөлүнбөй калса керек. Чок бөлүнөт, 45 болот. 45 болот, э? Демек, мына сырткысы 45 болсо, ичкиси канча болот? 135 болот. Экөөнү кошкондо 180 болуш керек. Сырткы менен ичкини кошкондо 180 болуш керек. Түшүнө алдыкпы? Ооба жей. Анда дагы бир мисал берейин. Мисал, туура көп бурчтуктун, жок, жазбай эле окуй эле берейинчи, силер жазгыла. Туура көп бурчтуктун бир сырткы бурчу, туура көп бурчтуктун бир сырткы бурчу 18 градус болсо, 18 градус болсо, анда көп бурчтуктун канча диагоналы бар? Жетиштикпи? Туура көп бурчтуктун бир сырткы бурчу 18 градус болсо, анда ал көп бурчтуктун канча диагоналы бар? Жетиштиңерби? Жазып
ооба. Чыгарабыз. Кимде чыкты? Кимде чыкты? Эже менде чыкпады. Калгандарда? Менде дагы чыкпады. Эже градусын канча табат? Бир сырткы бурчу 18 градус экен. Анда анын канча жагы бар? Канча жагы болот? 20. Ооба, 20 жагы болот. Неге жей? Неге Нурайым? Туура көпбурчтукта ар бир бурчу барабар болот да. Биз 18ден бир кандайдыр бир x штук бар да. Ошону көчсөк 360 чыгат. Же болбосо 360 бир сырткы градусуна бөлсөңөр жагы чыгат. Канча болот жагы? 20. Мына жерде бөлүп таап аттык го. Мисалы 360 6-га бөлсөк 60 градус чыкты бир жагы. А тескерисинче 360 60 градуска бөлсөңөр дагы жагы чыгат 6. Бөлө бересиңер. 360 жагына бөлсөңөр бурчу чыгат, бурчуна бөлсөңөр жагы чыгат. Экөө бири-бирине тескери пропорциялаш болот. Жок, түз пропорциялаш болот экен, мына 60 менен 6. Эми демек канча 20 экен да. 20 жагы бар экен көпбурчтуктун. То есть n барабар бизде канча экен? 20 экен. 20 бурчтуктун бир сырткы бурчу 18 градус болот экен. Түшүнө ушул жерин? Ооба жей. Эми диагоналдарын санын таап коебуз.
Демек 20 жүз жети диагоналдарынын саны 20 көбөйтүү 20 3 алсак 17 калат, бөлүнгөн 2. Формуланы жазбадым, аны өзүңөр карайсыңар. Нөкөнү кыскартып алсак 10 калат, 10ду 17ге көбөйтсөм 170 болот. Демек 20 бурчтуктун 170 диагоналы бар экен. Түшүнө ооба эже. Жакшы анда. Дагы бир маселе окуйм, жазабыз. Туура 15 бурчтуктун бир ички бурчу канча градус? Туура 15 бурчтуктун бир ички бурчу канча градус? 24. 24. Азаматсыңар. Кантип таптыңар? 360-ты 360 15-ке бөл. 360-ты 15-ке бөлдүңөр. Канча чыгат экен? 24. 24. Анда туура эмес чыгарыпсыңар. Туура 15 бурчтуктун бир ички бурчу. Бул сырткы бурчу чыкты. 24 дегениңер бул сырткы бурч. 48. Ички бурчу канча болот анда? 48. Жок. Мен кантип айттым силерге?